Bismillah. Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar, hurmatlı bizden жалпы жылқы сүйүүчүлөр. Достор, бүгүн биz Жалал Абадка келдик. Жалал Абадтагы мындан bir нече жума мурун, башты bir ай болуп калды, Искандер деген Ноқаттагы Авлаз ажынын күчтүү атынан токтогон бээни тартып кеткенбиз. Мына ошо Искандердин кулунун силерге көрсөтүп бергенбиз. Ушул бээ менен тай сатууга кайрадан чыгып атат экен, достор. Атты ушул өзүңүздөр көрүп турган Дастан деген жигит алган экен. Анда эмесе туугандар, дагы бир ирет тартып көрсөтөлү сиздерге. Биз менен чогуу туруңуздар. Дастан, ассаламу алейкум. Ден соолуктар жакшыбы, Дастан? Тарс сүйлөйүл, а? Искандер бээ силердин колуңарга келди. Канча болду келгенине? Bir ayça болуп калды келгенде. Bir ayça болуп калды. Алдыңар? Сүйдүн деген бир акам менен ошондон сатып алганмын. Эми азыр кичине акча керек болуп сатайын деген элем. Акча керек болуп калды, кайра сатасыңар? Сатпайт элем. Эми бул Искандер деген бул атактуу ат да турабы? Ошодон Жош, послушный, жакшы ат. жакшы. Мына бээ. Бул бээ канчаны тууган азыр? Экөөнү тууган. Ичиндегиси бооз, а? Ичи бооз. Караңыздар туугандар. Мына главный мына эркек тайын силерге жакшы кылып көрсөтөйүн. Искандердин башты копиясы эле болуп калыптыр. Мен деле бул бээ боюнча маалыматты билем, өзүм дагы кичине айта берейин. Бул бээ өзү ошондо ичиндегиси бооз болуп, үчүнчү болсо жашы 6 асый, жок 3 асый болуп калат экен. 3 асый бээ, мына достор. Искандердин тайы бул бирге чыккан. Ден соолугу, жештери жакшыбы, Дастан? Жакшы, а? Аябай жакшы. Бул бээ өзү кыргыз жылкысы, туугандар. Бою где-то bir 55-60га жетпейт, 55'tin айланасында. Андыктан туугандар, күчтүү аттан токтогон бээ алам дегендер үчүн, кулуну менен накта Искандерден токтогон бээ алам дегендер үчүн, мына достор, кулуну дагы Искандердин баласы. Бунун баасы канча болуп атат экен, Дастан өзүнүн оозунан угалы. Дастан, бул бээни эми кулуну менен канча деп атасыңар? 600 миң сом дедиң. Экөөнү мындай бөлүп сатуу жолдору барбы, жокпу? Бээни отдельно, кулунду отдельно, сатсаңар болот. Сүйлөшөбүз да. Анын сүйлөшүү жолдору бар, а? Мына достор. Бээ отдельно сатылат, кулун дагы отдельно сатылат. Андыктан туугандар, чалып сураңыздар. Алдыда мен номерлерди жазып койдум. Кимге ушул күчтүү бээ издегендер болсо, күчтүү аттын баласын издегендер болсо, чалып байланышыңыздар. Жалал Абадта турат, достор.